Урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, баарыңыздар менен дагы бир жолу учурашып атканыма сүйүнүчтөмүн. Албетте өткөн жумада биз улап келаткан ушул намаз темасына бүгүн дагы кайрылабыз. Себеби намаз темасы бул чындыгында бүтпөй турган тема болгондуктан бул намаз деги эле кандай ибадат, кандай окулуш керек. Албетте Кур'ан-ы Каримде ошол намаз окугула деген аяттар байма-бай келгендиги менен биз анын кандай окулушу керектигин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан, ошо биздин эң акыркы пайгамбар, биздин пайгамбарыбыз болгон Мухаммад алейхиссаламдан үйрөнүп, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан кылгыла деген буйрук берген ушул ибадаттардын ичинен ушу намаз көбүнчө ушул андан кийинки аалымдар аркылуу тастыкталып, изилделип отуруп канчалаган китептер жазылып, биз ан сайын ушул намазды канчалаган элге жеткиргенибиз менен бул тема чынында түгөнбөгөн бир улуу бир ибадат экен. Албетте намаз бул ошо Алла Тааланын улуулугуна моюн сунуунун, баш ийүүнүн белгиси болгондуктан намазсыз биздин мусулманчылык мындайча айтканда туу чокуга жете албаган бир каныккан бир өзүнүн белгисин көрсөтө албайт. Ошол себептен биз намаз темасына бүгүн дагы кайрылабыз. Бүгүн биздин коногубуз өткөнкү жумада келген эле устаздардан Бакыт Усманов устазыбыз. Кош келипсиз. Кошоп болуңуздар. Эми бакытсыз өткөнкү менен баштайбыз темабызды, сурообузду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге дагы бир түз эфирди белгилеп кетели эске салып, биздин номерибиз 0312 68 06 06 номерине кайрылсаңыздар, ошол эле убакта WhatsApp номери 0709 68 06 06. Өткөндөгү биздин келип токтогон жерибиз жума намазына келген болчук да. Жума намазындагы чынында көп жерлерде имам хутба окуп аткан кезде кечигип келген адамдар тура калып эле ошол келип туруп эле намаз окуп калат да. Ушул кандай деген жерге келип токтогон эле, ошону улай кетели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал хамдалиллах вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла Тааланын ырайымы, берекеси, тынчтыгы жаган болсун. Мамлекетибизге Кудай Таалам ооматын бере берсин. Кайра эле Жусуп Баласаган бабаларыбыздай, Махмуд Кашкари бабаларыбыздай, көлдөн чыккан Жет акебиздай, Арыстанбек Буйлаш, Жеңи Жок жана башка алып инсандарыбыз, аталардан алып сөздөр деген жакшы китепче жыйнакта чыккан. Ошол инсандар сыяктуу сөзүнө кылган иши дал келген, артта келаткан муундарга жол көрсөтө ала турган данакер аталарыбыз, урпактарыбыз көп чыкса экен деп Кудайдан тилеп кетебиз. Эми биздин эл эч качан түз айтып айманка болгон эмес, кагаз короп айтып түшүндүрүп көңүлүндө калтырган эмес. Кийинчерээк эми баягы оомал төкмөл 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей мурду менен бир тип, биринин көңүлүн бирин калтырып алгандар бар. Негизинен керегем сага айтам, келим сен ук, уум сага айтам, уулум сен ук деп ортодогу парданы сактап акырындык менен түшүндүрүп кете берген. Илимдүүлөр гана сүйлөгөн, илими жоктор укканды билген. Ошондой элбиз, куйма кулактыгы күчтүү болгон. Ошол үчүн төкмөлөр оозун оозга айткан баарын эстеп алышкан. Эми жума боюнча пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери, андан кийинки сахабалар ушулардын сөздөрү менен өздөрү кантип ибадат кылган, ошолор аркылуу табат. Жана сиз жогоруда жакшы баса белгилеп айтып кеттиңиз. Эмне десе эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам хадисте келген деп айтылат чынында. Ооба. Суроо куруп калдыбы? Жок. Жок берем. Жана пайгамбарыбыз Сулайк деген сахаба келип атпайбы? Кирип келгенде пайгамбарыбыз ага карап айтып атат. Сен намаз окудуңбу, отуруп окудуңбу десе, жок десе, кум фарка дейт. Туруп эки рекет нафил намаз окуп койбойсуңбу дейт. Пайгамбарыбыз мечитке келип отуруп алганда, мечитке кирип келгенде, мечит акысы баягы мечит менен учурашуу, тахиятул масжид деп коет го. Мечит акысы. Ушуну окудуңбу деп сурады. Пайгамбар минбарда туруп деле деген далил келтирет. Ал жерде пайгамбар турган эмес. Пайгамбар иннама кана жалисан дейт. Олтуруп турган. Отурган. Валам якун яхтуб кайман деп, куудан, кайдан. Олтуруп эч качан пайгамбарыбыз хутба өткөн эмес, жалаң туруп хутба жасаган. Ал жерде пайгамбар хутбага даярданып аткан болот. Элге хутба деген мааниси кайрылуу жасоо элге. Даярданып турган кезде кирип келет. Ошол кезде анан окуй элесиңби, тур. Анан кийин окуп, анан кайра олтур деген. Эми
Sulaykun al-Gatafani cuma günü gele tura Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam minbarda oturgan. Oşonda okudun mu joktur degen manisi bol hutba okuğanga keyinki dalil bolot. Antkeni Peygamber Muhammed Aleyhisselam namazga uşunçalık mani bergen. Namaz hutbadan da öyle turat da negize. Bardıq nesi ibadatta kıyamatta surala turan dese namazdan baştalot bay. O en birinci namaz. Uşunçalık sıylagan Peygamber. Bol Daraqutni rivayet kılgan hadis var. Ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amsaka anil hutba. Ba hutbasındağı gerek bolsa toxtatıp koygun bir adam namazın başlagan bolsa dep. Uşunçalık namazga көңүл burulgan. Demek Peygamberimiz birinci dalil negiz oturup hutba kılgan emes. Oturup hutba kılgan emes. Qoqus birösü baştap algan bolsa hutbаны Peygamberimiz toxtatıp turgan. Bul namazını okup bitibas anan hutbаны başlayayım dep. Demek adam özün sıylay turgan bolsa birge çeyin gelip bayanга çeyin gelip okup alış gerek. 100 reket okusun. Aябай сонун болот. Же болбосо башка китептерде келет. Мисалы бизде радио карман бар экен, суроо менен кайрыла турган. Алло. Алло, ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз. Мен Ош шаарынан Нарзулла. Мен Бактыш устазга бир суроом бар эле. Бериңиз. Мисалы үчүн биз сапарга чыкканда кээ бир жерлерде баягы 2 рекет кылып окуйбуз да фарз намаздардычы. Кыскартып, Анан кээ бирөөлөрдөн угушубуз боюнча ана сүннөттү толук окуйбуз. Анан кээ бирөөлөр баягы шашылыш болгондо эле мындай фарзды окуп кетсек болот дегендечи. Ошого сүннөттү окушубуз канчалык касра намаз боюнча экен да. Рахмат, Алла разы болсун, бар болуңуз. Алла разы болсун. Касра намаз боюнча кыскача токтолсок. Негизи Муниятул Мусалли ушул маселелерди ая жакшы чечмелеген. Алымдар эки топко бөлүнөт. Негизи фарзды кыскарткандан кийин сүннөттү да кыскартыш керек деген мааниси 4 рекет сүннөт 2 рекет эмес. Таптакыр окуй коюш керек дейт бир тобу. Бир тобу окуш керек дейт. Бирок убакыт кенен болсо, суук эмес, баардык шарттар табылып турган болсо, шашылыш эмес болсо, сүннөттү кош толук эле окуп койгон жакшыраак дейт. Сүннөт бирок кыскартылбайт эч качан. Болгону бул жерде өкүм фарз намаздарды гана 2 рекеттен кыскартылат. Ал эми багымда шам ошол бойдон кала берет. Анан эгер кыйынчылык жок болсо, окуп койгонуңуз жакшы. Кыйынчылык бар болсо, эл күтүп кала турган болсо, кыжалат боло турган болсо, дароо келиңизде фарзыңызды окуп, шарт чыгып алып, сапарыңызды улай бергениңиз жакшы. Кошумча кошуп кете турган нерсе баягы 15 күнгө чейинки муким болбогон абалда, эгер бир жерге барсаң, анда сүннөттү эч кандай таштабай, кененчиликти уже окуй бересиң. Сапарда кетип аткан убакыт болсо, анда сүннөттү таштап, сапарда жолдо дагы бир радио көргөн бар экен, кабыл алып койсок. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Чоң рахмат. Радио кырмандардан Алла разы болсун. Урматтуу радио кырмандар, теле көрүүчүлөр, ошо сиздерде кандай бир көйгөйлүү суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Ошол эле убакта 0312 68 06 06. Кайрадан улай берели. Уланта берели. Анан жума намазы хутбасы белгилүү, эч качан отуруп хутба жасалбайт. Бул адатта белгилүү, дайыма туруп хутба жасалат. Эгер оорукчан болсо, майып киши болсо, анда имам болсо, анда айла жок. Хутба эмес, намазга да уруксат болот ба? Пайгамбарыбыз ооруп калганда отуруп дагы эмне кылган? Намаз окуган. Эми кескин далил. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Абдулла радияллаху анху риваят кылган хадис: "Жаа раджулун ятахатта риқабан нас яумал жумаа." Жума күнү бир адам кирип келип, адамдардын көңүлүн бурдуруп баштайт. Мында кирип келатканда баягы ушул кээ адамдар баары шабылдап берет го. Ушинтип кирип барганда адамдардын көңүлү буруп, келатат деп баягы адамдардын көңүлү ары бери чайпалып баштайт. Ошондо пайгамбарыбыздын атысы келип, "Ижлис факат азайта." Отурчай, адамдарга зыян бердиң го дейт. Көңүлүн буруп койдуң деген маанисинде. Бул хадисти имам Хаким сахихун ала шарти Муслим. Имам Муслимдин шартына ылайык бул сап сахих хадис дегенде таптаста берин бекем хадис болот. Таптаза топтону хадис. Эч кандай иштеринде оору сыркоосу жок. Мына ушундай хадис бул бекем айтылган. Ошондой эле бул
нечендеген сахабалар ушунчалык Умар радияллаху анху жана Али радияллаху анхулар ушулардын бардыгы Абдулла ибн Зубайр мына ушу сахабалар дагы кирип келгенде эмне кылган? Хутба өтүп атканда аргарды угуп турган сахабалар дагы хутбасын аягына чейин угуп анан туруп жумага кирип кеткен деген далилдер турат. Демек Каалоочулар Аль-Фикхул Мияссар бит далил Мунаввар Халид Махмуд Аль-Баккар автору. Ушул китептен таап алса болот 230 бет. Анын баарын айтып отурса 1 саат убакыт кетти. демек ушул жерде кошумчалай кетчү, ошо биздин угармандар, көрөрмандар көп сураган эмеси, имам хутба окуп аткан мезгилде эч нерсе көңүл бурбастан чөк түшө коюп туруп хутбага көңүл буруш керек. Ооба. Устаз ошондой да, Ошондой. Мындан келип чыгат ошондой. Себеби дегенде көп адамдар кирип келип эле хутбага карабай эле 2 рекат намазын окуй берет. Тахияту месчит болобу же башка нафил намаздар болобу окуй берет. Демек бул нерсени урматтуу радио угармандар токтотуш керек экен. Дагы бир радио угармандарыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ошо мен азыр сиздерди угуп отуруп ошо таксырга бир суроо берейин деп калдым эле да. Бериңиз. Мен ошо жолдошум 6 жыл жаза мөөнөтүндө болду да. 6 жыл, 6 жыл. Анан ошол азыр келди. Буюрса анан биздин ошол баягы нике окутканыбыз бузулбайбы ошо 6 жыл ичинде же кайра нике окутушубуз керекпи? Анан экинчи суроом, могу мечиттердин астында аябай дени соо аялдар турат да, кайыр сурат же ошолорго мындай акырет жаза болобу же болбойбу? Ошону билейинчи деген да, аябай көбөйүп кетиштир да. Сурамчылап, тилемчилеп турган аялдар, Дагы тактап алайын деп эме кылдым эле. Биринчи суроосу жанагы ошол күйөөсү 6 жыл түрмөдө жаза эмеде келген экен. Ошол биз никебизди жаңылашыбыз керекпи же кандай дейт да. Жок, эч кандай жаңылоонун деле кереги жок. Анткени себеби ортодо ажырашууга далалат кылган сөздөр айтылбагандан кийин мен ошону сурап коеюн дедим эле азырчы. Эң баштан бери ортодо эч кандай ажырашууга далалат кылган сөздөр айтылбадыбы депчи. Демек эме кыла бериңиз. Ооба, кадимкидей жашай берет, улантып жатат. Да, экинчи суроо кандай эле? Экинчи ошол мечиттин астында аябай тилемчилер, кайырчылар көбөйүп кетти деп окшойт да. Азыр дагы бир радио угарман бар экен, кабыл алып коелу. Алло, мен мен жана эле чыкканда жолдошум айтыпчы, ортобузда эч кимге ажырашуу нерсе болгон эмес. Данча мындай байланышып турганбыз, мен барып турганмын. Анан ошонун аябай кыжалат болуп атабыз да, кайрадан. Болду эже, түшүнүктүү. Рахмат, Алла разы болсун. Түшүнүктүү эже, эч кандай силердин ортоңордо баягы талакка далалат кылган эч нерсе болбоптур. Демек эже күйөөсүн барып кабар алып эме кылып турган экен. Демек буларда эч кандай ажырашуу болгон эмес. Аллага шүгүрчүлүк болсун. Эми ошол Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берип, амандык берип, кайра жолдошуңуз чыгып келиптир. Эми бактылуу өмүр сүрө бериңиздер. Кыжалат болбой, белек-бекче беришип туруңуздар, ортоңузда махаббатыңыздар күчөй берсин. Экинчи кайырчылык боюнча. Кайырчылык боюнча Канзут Дакаик деген китап бар, ушунун шархтары бар, жакшы шархтары бар. Аль-Бахр Раик жосо Табинул Хакаик. Бирок Табинул Хакаик китебинде аябай жакшы айткан. 6 саны аман тилемчилерге мечиттерде туруп суранып аткан адамдарга бербей келишти экен. Аны кесип кылып албасын, жана жаман адатка айландырып албасын. Мечиттин көркүн да бузат буларды. Эгерде Кудай сактасын, эми баягындай күтүүсүздөн оорулар, күтүүсүздөн баягы операция тийбулар жасалып калып атпайбы чынында. Аларга жардам сураса эми башка маселе. Кээ бир өнөкөт кылып алган, мисалы бул жума Борбордук мечитке келсе, экинчи жума бул Карпинкар мечитине келет. Үчүнчү жума Учкун мечитине барат. Ушинтип кыдырып жүрө берет. Алсанаман башка эле бир сүрөттөрдү көрсөтүп алып, ушулардын баарына бербеш керек деген. Анткени макруh деп айтат. Дагы бир радио угарман бар экен. Алло. Сүйлөңүз. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Bir суроо бар да. Бериңиз. Мисалы айтып атышпайбы, өлгөн кишилер дагы ошол алар сезет, угат, ошолордун дагы тиги жакта дуасы кабыл болот деп, ошол туурабы? Дагы? Ошол нерсе. Өлгөн кишилер, маркумдар тууралуу. Рахмат, Алла разы болсун. Сурооңуз түшүнүктүү. Өлгөн маркумдар, өлгөн адамдар ошо сезет, туят, угат деп атат, ошо туурабы дейт.
Негизи ошондуктан пайгамбар Мухаммад алейхиссалам эмне деген? Кабырга кирип барсаңар, ассаламу алейкум я ахлал кубур. Мисал биз тоого же ташка салам айтпайбыз да негизинен. Көрстөнгө кирип баргандан кийин салам айткыла деген. Ассаламу алейкум я ахлал кубур. О кабырда жаткандарга Алла Тааланын силерге ырайымы, тынчтыгы жааган болсун деген дуаны айткыла. Биз дагы эртели кеч силердин аркаңардан келебиз деген бата тилек бар. Экинчиден пайгамбарда хадиси бар. Кимде ким менен көрүштөнүмдү зыярат кылып, мага салам айта турган болсо, силердин саламыңарга алик алыш үчүн менин кайра рухумду кайтарып берет деп. Ошондуктан өтүп кеткен адамдар албетте сезет. Билет. Ооба. Албетте сезет, угат, туят, урматтуу угарман. Өлүм деген нерсени кээ бир аалымдардын көз карашынча бул өлүм деген нерсе жок болуп кетүү деген нерсе эмес дейт го. Өлүм деген бул тек гана табдилул макан, бир орунду экинчи орунга которуу эле дейт да. Ошол Кудай Тааланын өлүм деген да бул махлук. Кудай Таалан жараткан нерсеси экен. Ошон үчүн албетте биздин өтүп кеткен жакындарыбыз угат, туят бизди эме кылат. Ошон үчүн аларга ар дайым дуа салам айтып турушубуз керек, Куран окуп, бата тилек кылып турушубуз керек экен. Бакыт устаз, кийинки суроого өтөлү. Биз ошол намаз маселесинде аябай мындай чынында бир билиш керек болгон маселелер бар да. Бул намаздын ички жана сырткы парыздары. Кээ бир биздин бир туугандар чынында ошол билими жок болгондуктан ушул маселелерде терең түшүнбөгөндүктөн кээде намазы бузулуп кеткен абалда да намазын окуй берет, же тескерисинче намазы бузулбаса дагы намазым бузулду окшойт деп ойлоп калат. Ошого токтолбосок болбойт, себеби дегенде бул угармандарыбыз бул нерсени угуп билип алыш керек да. Намаздын парыздары эмне? Ошо жөнүндө бир токтололу. Жанагыда бир кыстарма айта кетпейлиби? Жанагы ачык асарлар айтпадыбы, 5-6 барак бар депчи. Ошого баягы жумага имам чыккандан кийин окуй турган. Мисалы ачык пайгамбар хадиси бар. Эгерде мечитке кире турган болсоңор, вал имам яхтуб ала минбар. Имам минбарда туруп алып хутбасын өтүп аткан болсо, фала салата вала калама. Эч кандай намаз да жок, сөз да болбош керек. Хатта яфрагал имам хутбасынан бошоп чейин. Бул пайгамбар ачык сөзү. Бул хадисти имам Табрани фил Кабир китебинде келтирген, имам Хайсами Маджмай Заваид китебинде келтирген. Эми сахабалардан Ибн Аббас, Ибн Умар радhiyallahu anhlar annahuma kana yakrahan as-sala wal kalam yawm al-jum'a ba'da khuruj al-imam. Имам хутбага чыккандан кийин сөз сүйлөөнү дагы, нафил намаз окууну дагы экөө тең жек көргөн. Ана жана башка дагы далилдер уланып кетет. Андан кийин табииндер Шурайх радhiyallahu рахматуллахи алейх. Бул сахабалардын илимдерин жыйнап алган кишилер булар. Чоң табиин деп коет. Табиин деген сахабаларды көрүп ээрчегендер. Ушулар дагы эмне кылган? Имам минбарга чыккандан кийин Шурайхты көрдүм деп бир киши айтып атат. Аны көргөн киши. Шурайх имам хутбага чыкканда азыр нафил намаз тахиятул масжид окуйбу окубайбы деп карап турсам, ал киши окуган жок, унчукпай хутбаны окуп отурду дейт. Мына ушулар далил жана башка далилдер. Кете берет. Эми намаздын шарттары туура көбү ылгай албай калат. Анан кээде жана күмөндүү нерселер пайда боло берет. Намазым эмне болду, баягы дааратым сынып калдыбы, сынган жокпу деп күмөн санагандай. Баягы шайтан азгырат экен да. Бул шайтан азгырттар бөлүнөт. Адамдын жан дүйнөсүн азгырат, акылын азгырат, ар кандай нерселерин азгырат. Мисалы дааратты алдыңыз ажатканадан. Келипти эми кулак кагып баштайын десеңиз, мен дааратым толук болгон жокпу, кулагым түбүнө чейин жуудумбу, жууган жокмун деп күмөн санайсыз. Кайра барып жууп келсеңиз, сен жок чыканагыңа жетпей калган болуш керек дейт. Барып чыканакты жууп келесиз. Анан эми келип келгенде, улусуда уят жок дейт. Дааратым сынып кетти окшойт деген. Баягы желчип кетти окшойт деген сыяктуу нерсе болуп кетти дегенде, пайгамбарыбыз ачык хадисте эмне деген? Жыты келмейинче даарат сынбайт деп коет. Анан жыты келгенче даарат сынбайт экен деп анан шамалканага туруп алган болду. Негиз болбойт бирок. Бул ушундай азгырыктарга түшүп калгандарга пайгамбарыбыз кес айтып. Радио кырман бар экен, кабыл алып коелу, улайбыз. Алло. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен суроом бар эле устатка. Бериңизчи, өзүңүз тааныштырып, каяктан чыгып атасыз? Мен Аксылбек. Аксылбек мырза. Сурооңузду бере бериңиз. Мен дараталарда ажатканага барганда кулакта эле оору бар да турат. Ооба. Ошол туура болобу же
суу менен барыш керекпи, суулап. Кандайга ачыгыраак айтсаңыз? Зааратканага барганда сууну көтөрүп, жуунуп анан келиш керекпи намаздын алдында заарат. Ооба. Анан эгерде мен простатитим бар да, Ооба. ошол ооруга байланыштуу Кур'ан алсам болобу деп атам да. Түшүндүк Асылбек мырза. Алла ыраазы болсун. Азыр жооп беребиз. Негизи андай күмөн санай бере турган болсо кургакта алыш керек. Улуу заара барганда гана сөзсүз жууш керек болот. Ал кайра негизи пайдалуу. Анан жеңил заара боло турган болсо, жеңил заара болсо кургакта эле коет, болду, намазын уланта берет. Дагы бир радио каарманды кабыл алып коелу. Алло. Алло, саламатсыңар. Саламатчылык. Мен силерге мындай суроо берейин дедим эле да. Бериңиз. Намазды ден соолугуна байланыштуу туруп окуса болобу? Соо болобу, болбойбу? Туруп окуса дейсизби? Анткени мен ичимен операция болгом да. Анан ошо 4 жылдан бери мурунда болгом. Анан могу киндиктен баштап анда ашказанга чейин да, ичтен анан эңкей албайм да, анан баягы столго отуруп туруп окуп жүргөм да. Анан эми дагы операция болдум. Эми ошентип окуганга болобу, болбойбу? Сиз отуруп окуй аласызбы, отуруп? Жок, отуруп окуганга дагы мындай эңкей албайм да. Болду, түшүнүктүү. Болду эже. Дагы сурооңуз барбы? Жок, ошону билейин дегем да. Макул, азыр эме кылалы. Кудайым шифа берсин, жеңилдик берсин. Өлүм менен карып калган, улгайып калган, кемпир чалагана шифа жок, калган нерсенин баарына шифа бар дейт. Акырында издене бериңиз, Кудайым шифасын берген болсун. Амин. Эми намазды туруп окуй албаса, отуруп окуганга уруксат берет шарият. Отуруп окуй албаса, турган бойдон кичине рүкүн эңкейет, сежден андан да бир аз эңкейип окуй берет. Антип да эңкей албаса, отурган бойдон же жаткан бойдон башты бир аз эңкейтип, андан кийин сежде келген андан да ылдыйраак кылып эңкейтип коюп намаз окуй берет. Анан көз менен, кирпик менен намаз окуйт деген маселе жок. Ал аранда кечиктирилип турат оорусунан айыкканга чейин. Кудайым андай оорудан сактаган болсун. Демек бул эжекебиз ошол эңкей албай кыйналат экен, демек туруп ошо ишарат менен окула берет. Кыймыл аракет менен окуй берет. Башыңызды, мойнуңузду бир аз ийип туруп, рүкүдө, анан кийин сеждеде бир аз андан ылдыйраак кылып туруп, демек Кудай Таала кабыл кылган болсун, Алла ыраазы болсун, Алла шифа берсин, ден соолугуңуз жакшы болуп сакайып кетиңиз. Намаздын парздарына киришели да? Намаздын жанагы Асылбек мырза берген эме боюнча, ошол негизи бул баягында да биз бир радио каарман суроо берип, ушуга көбүрөөк жакшылап токтолуп кеткиле деген эле да. Ошону аябай айттык, эми радио каармандар азырда кээ бирлер укпай калат, кээ бирлер угат дегендей, ушул постоянно мечитке барсаң ар дайым мечитте туалет очередь. Кээ бири туалетке киришти каалаганда, каалабаганда сөз кирип туруп, истинжа кылып, шалпылдатып жууп чыгат. Кээ бирлер мен ушундай өзүмчө сурамжылоодо жүргөм, караколдо иштеп жүргөндөчү. Кээ бирлер жок, эч кандай туалетке кирбедим, жөн эле жолдо келатып, даратым сынып калды. Уктап кеттим же ошо сыяктуу болду. Сен туалетке действительно киргиң келип атабы? Жок, киргиң келгенде эле жок. Анда жөн эле дарат алып, болбойт да, мен жуушум керек дегендей ушундай түшүнүктүү адамдар дагы бар да. Бар. Ошогаз бул Асылбек мырзанын берген суроосу ошол. Анан кийин кээде баягы оорулар болуп калып атат, анан жөн эле кургатып эме дегендерди бир айтып кетсеңиз ушул жерде кыстырма кылып. Негизи жел чыкканда жуулбайт. Дагы бир угарман бар экен. Кабыл алып коелу. Алло. Үзүлүп калды. Негизи жел чыкканда жуулбайт. Кээ бир бар таквачылыкка жууп коюш керек. Эми таквачылыкка деп пайгамбар айтпагандан кийин, же сахабалар айтпагандан кийин ар нерсени эле таквачылык деп берген болбойт да. Бул таквачылык деген бул атабыз же чоң атабыз жазган эреже эмес да, бул шарият. Бул пайгамбарыбыздан калган. Кабыл алып коелу. Ооба. Угарманыбыз бар экен. Алло. Алло. WhatsApp'tan дейсизби? Урматтуу радио каарман, сиздин үнүңүз бизге угулбай атат, мындай эч бир түшүнүксүз болуп атат да. WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06. Биз номерди кайталап коелу. WhatsApp номерибиз 0709 68 06 06.
Ушул эле 0312 менен 680606. Бакыт мырза, улай бериңиз. Анан жанагы жел чыкканда жуулбайт, таквачылыкка деген ал болбойт. Ооба. Анткени таквачылыкка бир сыйра жууп болгон жакшы болот десе, анда ар жел чыккан сайын анда шымындагы, ич кийимин дагы алмаштырып туруш керек болот анда таквачылыкка деп. Анда мүмкүн эмес да. Радио карман бар экен, кабыл алып коелу. Алло. 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 Саламатсыңар? Саламатчылык, сүйлөңүз. Алло. Менде мындай суроо болуп атат. Бериңиз. Мен намаз окуйм бешмал. Анан жер үйдө туруп атам да, эми баягы ажатканабыз эшикте. Ооба. Анан жана кургак кандай деп коет, кургакчы дарат кургак кылып алгандан кийин жанагы дарат алгандай эле баягы башы көздү баарын бутту жууш керекпи же кургак кылып эле окуй берсе болобу? Дагы сурооңуз барбы? Пока жок. Рахмат. Бул жерде урматтуу радио карман туалет боюнча сөз айтылып атат, туалет боюнча. Демек жер үйдө жашайсыз, сыртка туалетке чыгыш керек. Бул ошол истинжа деп коет да. Истинжа маселесине келгенде, эгер чоң туалетке барса, сөзсүз түрдө жууш керек. Бирок баары бир колго ошол тряпка кармап алып, кургактап, салфетка менен жүрүш керек. Бул албетте улуу сөз уят жок. Дагы бир радио карман бар экен, кабыл алып коелу. Макул, рахмат. Алло. 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 Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Эске берип атам да, майнечи. Туалетке анда мындай деп атпайбы. Туалет эмес, дааратканага деп айтса болмок да, улуу баладаңчы. Бериңиз. Сурооңуз барбы? Рахмат, Алла разы болсун. Сиздин оюңузду туура кабыл алабыз. Дааратканасы кыргызча, орусчасы туалет. Колдонуп жүргөн адамдар колдоно берет, ар түрдүү сөз менен айтып берет экен. Эми буга түшүнүш керек. Кагаз коруп айта алгандар бар, айта албагандар бар экен, Демек ошол бул жердеги ошол кургактап алуу тряпка менен жана салфетка менен кургактап алып туруп, бул истинжа маселесинде гана. Бул эжебиздин айтып атканы балким берки дааратты дагы ошентип эме кылат. Ошо берки даарат жөн эле кадимгидей алынат, суу менен алынат, ал кургакталат полотенце менен дегендей. Дагы бир радио карман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло. Суроо өрөлдөгүмүз. Бериңиз. Берөлү. Эми саламатсыздар. Саламатчылык. Мен жолдошум менен ажырашып кеткем, бирок 6 жыл болду. Анан баласын карабайт, жардам бербейт. Алимент төлө десек, балаңы каргап коем, сени каргап коем, баспай каласыңар деп ушинтет. Бирок өзү намаз окуйт. Зария мечитинде охранник болуп иштейт, намаз окуйт. Бул окуган намаз ошо кабыл болобу? Баласын карабаса, баласын карабайбы? Балдарын карабайбы? Карабайт. Алимент жаздыргам, алиментинде анда-санда бир 2000 берет, 1000 берет, 500 сом берет. Берсе да каргап берет. Замандыга кетсин ушундай. Өзү намаз окуйт. Кандай бул намаз окуганда ушундай кылып берсе боло береби? Түшүндүк эже. Алла разы болсун, рахмат. Урматтуу радио карман, бул жерде ошол кул акысы, адам акысы маселеси козголуп атат. Чынында бул акы маселеси экиге бөлүнөт, урматтуу радио карман эжебиз. Бул Алла Тааланын акысы, орозо кармап, намаз окуп, зекет берип, ажы барып атабыз, бул Кудай Тааланын акысы. Инсандын акысы Кудай Тааланын акысынан да бийик турат. Демек, сиздин жолдошуңуздун ошолундай кылып аткан эмеси боюнча, бул Кудайдын астында өтө чоң күнөөкөр болот. Эч кыжаат болбоңуз, бул нерсе бул дүйнөдө аткарылбаса, сөзсүз түрдө кыяматка аткарылуучу нерселерден. Кыяматта сөзсүз түрдө кайта келинет. Бирок бул жолдошуңуздун кылып аткан жоругу туура эмес. Дагы радио карман бар экен, кабыл алып коелу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен суроо болду, бул азыркы кургактануу жөнүндө кененирээк түшүндүрүп коюңузчу, биз түшүнбөй калдык. Ошентип алып туруп намаз окуса болобу же кандай кылыш керек? Кургактануунун истинжа боюнча сурап атасызбы, кайсы боюнча сурап атасыңар? Кургактануу боюнча эмне кылсак болот? Кирип эле баягы салфетка, полотенце менен кургактан чыгып намаз окуса болобу же
сөзсүз түрдө эстибиз алыш керек намаз окуурда. Мейли ачыгыраак айта алганда кененирээк токтоло алалы, макул, рахмат, Алла разы болсун. Аврат деп коет, уяттуу жерди жууп тазалануу, бул ажатканага барган кезде улуу заара, кичүү заара деп коет мына кыргыздар. Бейшеп кылуу же болбосо дагы ороп айта турган болсок, ошол бейшеп кылып бүткөндөн кийин же улуу заарага баргандан кийин сөзсүз түрдө улуу заара болсо жууш керек болот, арчынып алып тазалангандан кийин. Берки кичүү заара боло турган болсо, аны кургактап коет. Эгерде заара чыгып өтө бергенде сыяктуу болуп, күмөн санай бере турган болсо, ички кийим жака бир же эки тамчыны мындай окшош себелеп коюш керек. Эмне үчүн? Экөө окшошуп калсын деген пайгамбар хадиси да бул эми. Хадиске айтылгандай бул акылга салынбайт. Күмөн санай берген адамдарга тиешелүү бул. Бул дааратка чейин бул. Истинжа бай ажатканадан тегерегинде болуп аткан сөз бул. Анан кыжалат болуп, баягындай нары 400 метр, анан бери 500 метр басып, нары бери жүрө берген болбойт. Ошонун ичинде эле баягындай тамакты кырып, түздөнүп, анан кургактап кой акырын чыгып кете берет. Дарат, толук дарат алынат. Анан эми сыртка чыккандан кийин даратта 4 парз бар. Сакалы коюу болсо, суу кирбей турган болсо, аны менен 5 парз бар. Муну жууш керек кадимгидей. Кол дарат, анан бул фарздары колдон учунан чыканакты кошуп жуйбуз, бетти чач чыккан жерден. Чач чыккан жерден эмес, адатта чач чыга турган жерден. Себеби таз баштар бар да, өйдө көздөй кетет. Ошондон бери жууш керек деген маселе чыгып калбасын. Адатта чач чыга турган жер. Мына бетти деген сөз. Бетти толугу менен жуйт. Анан кийин баштын 4төн бирине мас тартылат. Анан кызыл ашты, оң бутту кызыл аш менен кошуп жууп, сол бутту кызыл аш менен кошуп жуйт. Ошо менен даратта 4 парз бар. Сөзсүз түрдө жууп аласыз. Эгерде суу менен дарат алуу сизге кыйын боло турган болсо, анда ооруп кала турган коркунуч пайда болсо, ошол кезде кургак дарат деген болот, таяммум мындайча айтканда. Жер затынан болгон ташка, кумга, топуракка таяммум алып намазыңызды уланта бересиз. Могул жата WhatsApp'тан суроолор келген экен, ошону окуп коелу. Ассаламу алейкум. Гусулга суу даярдап жатканда колуңдун суусу тамчылап кетсе, суу жарай береби же жарабай калабы? Алмаштырышым керекпи? Алла разы болсун. Хиреда келген ачык. Адамдардын көпчүлүгү бул нерседен алыстай албайт. Азыркыдай душ же болбосо шарт болгон эмес да. Чакага сууну куюп келип мындай коюп алып анан жууна беришкен. Ооба. Ошондон 1-2 тамчыдан бул адам баласы кутула албайт деп. Же болбосо адамдар жайлоого көчүп барып келатканда дагы атын минейин десе заара кылып бериши мүмкүн. Анан ийненин башына окшоп мындай чачырап кетет эмеспи? Ошол Мухтасар Лукая, Шарулкая хидаяларда келген. Ийненин башында ийненин башына салыштырып жүрүп алыш мүмкүн. Кыргыздар салыштырып сүйлөйт го. Чөп адам бою болуптур десе, киргиздер эмне кылат экен? Өзүнүн башына ченеп жүрөт экен мынтипчи. Бул деген сөз болушунча болуптур деген сөз да, чөп. Ошол сыяктуу ийненин башы сыяктуу чачырап кеткен нерселерден биз кутула албайбыз. Бул бир маселе, эчтеке болбойт. Андан хидаяда айтат, жуунуп атып, 1-2 тамчы сыяктуу тамчылар анча-мынча тамчып кетет чакага. Ал эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт демек, Дагы ассаламу алейкум, Алла разы болсун, аябай пайдалуу нерсени айтып атасыңар. Дагы бир ассаламу алейкум. Жана айткандарыңызга түшүндүрмө берип коюңуз. Заара кылгандан кийин кургактап намаз окуса боло берет дедиңиз. Дарат албай эле окуй беребизби дейт. Окуй. Бул даратта намаз айтат да, ат-тухуру мифтаху сола. Дараттуу болуу бул намаздын ачкычы. Дарат болбосо намаз болбойт. Сөз түрдө. Жок, бул жерде урматтуу радио карман туура эмес түшүнүп алыптыр. Бул жерде ошол истинжа маселеси козголуп атат. Истинжа деген ошол дааратканага барып чоң же кичине заара кылгандагы кургактоо боюнча сөз болду. Андан кийин сөз чыгып, сөзсүз дарат алынат. Буга эч кандай талаш тартыш жок. Дарат эгер андай болсо намаз болбой калат. Ошон үчүн сөзсүз дарат алынат. Бул даратка чейинки дааратканадагы туалеттеги деп айталычы, ошо туалеттеги кылына турган нерсе. Ассаламу алейкум. Баланы сүннөткө отургузуштан мурун хутба окуш керекпи? Же биз жөн эле отургузуп койгон болчубуз, ушу жарайбы дейт. Жок, ал шарт эмес. Эч кандай хутба деген нерсе жок. Сүннөт деген ата айтып турат, сүннөт барып сүннөткө отургузуп кое беребиз, Бирок негизгиси ушул бир кыстарма бар. Бүгүнкү күндө илим, медицина жетишип атпайбы? Асаду завжан фил алам деген китеп бар. Бул ааламдагы эң бактылуу аял эркек деген. Керек болсо медицина жагынан өздөрүн текшертип алсын дейт. 1000ден бир чыгып калат экен, бирине бири каршы келип калат экен кээде. Ошолор үйлөнбөй койгону жакшы деп, үйлөнүп алып ажырашкандан көрөк деп. Себеби уруктар бири-бирине каршы келип калат экен. Ошол сыяктуу кээ бир балдарды сүннөткө отургузарда кан токтобой турган терилер болуп калат экен. Кан негизи эле. Бул 1000ден бир бала болот экен. Баягы илгерки кыргыздардын методу ыкмасы. Кийизди күйгүзүп,
анан даярдап койгон го. Муну деле колго алып алган жакшы экен, колдон келсе. Аны текшерип билет дарыгерлер. Эгерде кескенде токтобой турган коркунуч болсо аны кесе коет. Муну негизи эң шарты бисмилла деп айтылып эле 3 жашында жоксо 5 жашында негизи эсине киргенде отуруш керек экен, же болбосо төрөлөр менен отуруспаган жакшы. Боло берет, хутба шарт эмес. Хутба демек сүннөт болсо хутба шарт эмес. Эмнеге амин дей бересиздер? Кыргызча эле омин дебейсиздерби? Амин деген кайдан чыккан өзү? Ата бабаларыбыз амини жок эле омин деп келген го дейт. Бул көрөрманыбыздын суроо бергени туура эле. Биздер кыргыздар көбүнчө аны оголуп колдонгонбуз, перс тилине жакын болгондуктан. Мисалы Усманды Осмон деп колдонгон. Менин чоң атамдын аты Калыбай, Калыбайдын атасы Осмон болгон. Анан кийин баары иш кагаздарын алайык ушундай болуп кетти, анан фамилиям Усман болуп өзгөрүп кеткен. Негизи Осмон. Ошо сыяктуу. Ошо сыяктуу эле. Мисалы оголуп колдонот. Амин дегенде омин деп колдонгон. Бүт эле диндин өкүлдөрүнүн баары амин деп колдонот. Мунун котормосу истажип кабыл кыла көр деген эле сөз. Дуабызды. Жок, бул чынында илгери ата бабаларыбыз омин деп келген. Просто кийинки убакытта жакшы мамлекетте, араб мамлекеттеринде илим алып келген жаштар көбөйүп кеткенден кийин кыздардан негизи кыргызчасы бар нерселерди кыргызча айтыш керек, туура. Ошол жакшы. Мисалы, бала төрөлсө бизде акыйка деп алды азыр көпчүлүгү. Кыргызчасы жээнтек. Жээнтек деп айтыш керек. Кыз бала турмушка чыкса, аны калым дейт. Бере турган. Азыр махыр деп алышты. Арабтар махыр дейт. Кыргыздар калым дейт. Болгону салт өзгөрткөн, кыз жакка эненин төркүнүнө берет, эненин төркүнү үстүнө кошуп туруп, олчойтуп туруп калың кылып, сеп кылып апарып берип коет. Бул бир. Андан кийинкиси машалла дегенде адамдардын кыжырын кайнатып атат. Өзү машша деген сөз бастырды деген сөз. Машалла деген Алла Таала бастырды деген сөз. Эмнени бастырды? Белгиси, иши кылып бир нерсени бастырды. Так кесе айта турган болсок, маша Алла деп айтыш керек. Маша Алла деп айта албайбызбы? Анда Кудайым бериптир да деп эле койсо болот. Саламатсыздарбы? Менде бир суроо бар эле. Күйөө экинчи аял алып жатканда биринчи аялдан жооп сураш керекпи? Биринчи аялдан разрешение алыш керекпи? Бул эми зерик отуруп эле суроо берип койгон. Эми жооп берип койгон. Кайталанма суроолор булар. Негизи Куранда ачык айткан аят бар, туура. 4 аял уруксат деген, алуу парз деген эмес. Качан пайда болот? Мисалы, Кудай анын бетин ары кылсын, айталы бизде уру топ болуп бөлүнөт эмеспи? Мисалы, солто урусунан, саяк урусунан, тиги урусунан, анын ичинен дагы топ болуп бөлүнүп кетет. Мисалы, Салыбектин балдары, Баланчанын балдары деп. Ошолордон дагы мисалы бир 35ке чыккан жигит өтүп кете турган болсо, аялы 3-4 баласы менен калып калат. Ошону кайнелерине же болбосо наракта бирөөлөрүнө эмне кылып коет, туугандарына башын бош калтырбайын деп чыгып байлап берип коет. Ошол учурларда болот. Негизи эле экинчи аял алганда шарт эмес. Шарт эмес. Экинчи аял алганда шарт эмес экенде уурданып нике кыя турган болсо, ал эртең билип кала турган сөзсүз түрдө ажырашат алар. Сөзсүз. Эркине жеткен бирде карап кете ала тургандар ал эмес. Негизи бакканга кудурет жетсе, уруксат жок. Ассаламу алейкум, кыздардын кулагын көзөө туурабы? Уктаган бөлмөдө Куран жаңырып турса болобу? Угуп жатып уктап калам, өчүрбөй. Күнөө эмеспи? Эми Куранды угуп жатып, өзү Куранда аят бар, басып жүрүп дагы жатып да зикир чалгыла дегенчи. Анысыңары жакшы ниет менен угуп, мемиреп, жан дүйнөм азыгасынчы деп айтып атпайбы? Ида Кур'ан деп атпайбы? Аяту. Алла Тааланын аяттары окулган кезде задат хум иманын деп. Ыймандары мындай оргуп, кошул ташыл болуп, шунчалык толкунданат деп. Ошон үчүн бул момундун жан бир Куранга болгон берилүүсү, бул жакшы адат. Муну угуш керек, угуп жатыш керек. Эч кандай күнөө болбойт. Кыздардын кулагын көзөө туурабы? Эми бул көзөө зыяны жок, бул кыргыздардын ыкмасы күйгүзүп баягы көзөп коет. Сөйкө салып боло берет ал. Ассаламу алейкум устаздар, Алла разы болсун сиздерден. Суроо. Мечитке же намазканага киргенде парз намазга жетишпей калса, кийин келип парз намаз үчүн кайра коомат айтыш керек же айтпай эле коебу? 5 маал намаз окулган мечиттер болсо айтылбайт. Жөн гана окуй берет. 5 маал намаз окулган. Демек, урматтуу намазканалар болсо, аярда коомат айтып окуйт. 5 убак намаз окула турган чоң мечиттерге кирсеңиздер, коомат айтпастан эле парзга туруп окуп кете берсеңиздер болот. Биринчи окшошпой, оң жакка же сол жакка же артка барасыз. Бул Мапсут китебинде жана башка Имам Абу Юсуф ушундай фатва берген. Бүгүнкү күндө бөлөк-бөлөк окуп атышат. Бул жеке кээ бир алымдардын эле пикири, аны биз кабыл ала албайбыз. Ханафи мазхабын кармангандар сөзсүз түрдө
жамаат менен окуш керек. Бакыт устаз, Алла разы болсун. Алтында убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Урматтуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына жетип отурат. Могул жерде бирок аябай суроолор жайнап кетти. Кудай буюрса келерки жумада ушул суроолордон баштайбыз. Сөз беребиз, урматтуу угармандар, биз менен чогулганга аракет кылыңыздар. Келерки жума дагы ушул күнү, ушул саатта, ушул убакытта кыскача бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде сиздер менен чогулганга аракет кылабыз. Кийинки жумага көрүшкөнгө чейин Аллах Таала үй бүлөңүздөргө береке, уул кыздарыңыздардын келечегин кенен кылып, ыймандуу, адеп ахлактуу, илимдүү, билимдүү уул кыздардан болуп чоңоюшун насип этсин. Аллах Таала Кыргызстаныбызга, жалпы баарыбыздын үйүбүз Кыргызстаныбызга бейпилдик берсин. Эч качан уруш жаңжал болбосун. Саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.